Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга айтылуу достук үлү шайыр апалар тобу келип отурат. Атын Атаза куту сүйнөт демекчи, тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Гүлжан Алсейитова эжекебиз, ошондой эле топтун жетекчиси Роза Иманалиева, жана Кыял Алымбаева эжекебиз, Шарапат Курманалиева, топтун көркөм жетекчиси Кубан Эсеналиев агайыбыз, туруп тургандардан Бактыгүл Насипбекова, Сыядат Мансурова, Гүлсара Сейдалиева жана Айнагүл Турганбаевалар келип отурат. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер. А дегенде суроо берип, сөз берип эле бир жакшы ушул шайыр апалар деген чыгарма менен баштап алалы. Сөзү Үмүт Абдыраманованыкы, обону Кубанычбек Эсеналиев агайыбыздыкы. Аткаруучу достук апалар, шайыр апалар тобу. Келиңиздер энди. Бар болголу дайыма шайыр апалар, болбосунчу элибизде кайыр апалар. Жашыбызда карыбыз бирге жүрөбүз, аман болсун алтындай бала чакалар. Шайыр апалар, бар болголу жаркыраган шайыр апалар, эй шайыр апалар, бар болголу жалпы жайык шайыр апалар. Алдан көчөн апалар дайым талбагын, алды көчтү кезиңде ырдан калбагын, ырдап бийлеп элиңден көңүлүн ачкын, колдоп турган кезиңде кыздар балдарын. Шайыр апалар, бар болголу жаркыраган шайыр апалар, эй шайыр апалар, бар болголу жалпы жайык шайыр апалар. Бөлөкүлүп жашайлы шайыр апалар, кабыл болсун элине берген баталар. Өчпөс үчүн достуктун шаңды үндөрү, бар болголу ак элекчек шайыр апалар. Шайыр апалар, бар болголу жаркыраган шайыр апалар. Эй шайыр апалар, бар болголу жалпы жайык шайыр апалар. Шайыр апалар, бар болголу ак элекчек шайыр апалар. Эй шайыр апалар, бар болголу ак элекчек шайыр апалар. Бар болголу ак элекчек шайыр апалар. Баракелде, бар болуңуздар. Мынакей баягы 2 жылдан бери эле пандемия орус урукко улаң деп отуруп, көптөн бери дагы мындай көрүшө элекпиз, бирок ошонсо дагы баягы иш-чараларда кандай жер болсо дагы ошол жерде элдин көңүлүн алып жүрөсүздөр. Деги эле ушул достук үлү шайыр апалар тобу көп эмгекти маданият жагынан кылып атат десек жаңылышпайбыз. Анан эми жайдын күнүндө эмне жаңылык, эмне иш кылып атасыздар, чыгармачыл жактан кандай болуп атат? Азыр баягы эфирден сырткары айтып кеттиңиздер, жалаң өзүбүздүн ырларды аткаралы депчи. Мен ойлоп калдым, ошондо чыгармачылык менен абдан жакшы жигердүү иштеп аткан экенсиздер. Ошону Роза эже өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ЛТР каналынын жамааты, барыңыздарга достугун салам айтат. Эми биз азыр жалаң эле өзүбүздүн чыгарманы аткаралы деп бүгүн атай силерге келдик. Мына башында эле шайыр апалар ырдап бердик. Үмүт Абдыраманованын сөзүнө биздин көркөм жетекчи Кубанычбек Эсеналиев өзү обон чыгарды эле, ошону менен баштадык. Ал ырды дагы көп жерде ырдап жүрүшөт. Андан кийин бүгүн көбүнчө эле ушу өзүбүздүн ырларды элге тааныталы деп, ушул ыр жагынан, чыгармачылык жагынан көп иштеп атабыз да. Анан биздин назик, карылык деген жаңы ырларыбыз бар. Ошолорду азыр ырдап беребиз. Анан кичине
кагазды карап койгонго уруксат эткиле, анткени жаңы жаттап атабыз, бет ачар болуп атат да бул жерде. Ошол жакшы, негизинен көбүнчө Үмүт эжеге сөзүнө жазылыптыр. Үмүт эже да сиздер менен чогуу иштечү эле. Үмүт Абдыраманова былтыр ушу пандемияда коштошуп кетип калды биз менен. Бирок ырлары калды. Сонун ырларды жазчу эле, китеби бар эле. Анын ырларын эле биздин өзүбүздөн эле 4-5 ыр обон жаратып коюп турбуз. Анан дагы бир Айнагүл Шаршимбекова деген өчөөбүз бар эле. Ал дагы былтыр каза болуп калды. Көп орун менен алышып жүрүп. Ал өчөөбүз болсо Достук күнгө деген өзүбүзгө гимн ыр жазып берди эле. Ага дагы ыр өзүбүз обон жаратканбыз. Буюрса аны да ырдап беребиз. Жакшы, мынакей кандай болгон күнү дагы эми медалдын 2 бети бар дейт. Бирок ошонсо дагы а кишилер чыгармачылык менен кийинки убакта абдан жакшы жигердүү иштеп кетишкен экен. Алардын атын жоготпой мына сиздер обондорун чыгарып, ошо сөзүнө жазылган ырларга кайрадан иштеп мындай элге алып чыгып атасыздар. Кандай болгон күнү дагы дайыма ошол шаң менен элибиздин рухун, маданий духун көтөрүп жүрө бериңиздер демекчибиз. Анда келиңиздер, эми баягы чак түш демекчи, чак түштө эл көбүнчө келип, кичине чай ичип, эс алганча бир чак түштү көрөйүн. Баягы Достук күнү Шайыр апалар келиптир, ушулар жакшырдачы эле бир угалы. Айрыкча ошолордун ичинде Шарапат катуурдачы эле деп дешет. Анан четинен ошо ыр кезегин берели. Азыр ушу Назик деген чыгарма экен, Назик. Сөзү ошо Үмүт Абдыраманованык экен, обону сизге таандык экен, Орозо Иманалиева таандык. Достук күнү Шайыр апалар тобу аткарат экен, анда келесиздер. Жүрөкмүн. Kalgan karın nazik, ömrü
canım nazik, canım nazik, yürek nazik, gönül nazik, ömrü nazik, yaşı nazik, yürek nazik, ömrü nazik, ömrü nazik, yaşı nazik, ömrü nazik, yaşı nazik. Болуңуздар абдан сөзү дагы обону дагы жакшы экен. Айрыкча ушул өмүр көңүл назик экени 2 жылдан бери абдан билинип атат. Андыктан ушундай ырлар дагы жарата бериңиздер демекчибиз. Эми Шарапат эже кандайсыз анан? Жакшы. Дем жакшы, акыбал жакшы. Иш болуп атат. Болуп атат. Ырдап атасыз. Чогалы жүрүп атам максатында. Жакшы, сиз ошо жолуккан кандай жакшы деп ырдап берейин. Ошого дайдан алдым эле. Ушундай жерге келгенде жолуккан кандай жакшы деп адам ошол көңүлү назик болот экен. Анан жолукса кандай жакшы экен. Ошон үчүн миң уккандан бир көргөн деген сөз дагы ушул экен. Ооба, ошон үчүн келиңиз анда ушул бүгүн жолугушуп отурабыз жашынакай болуп ушу Мама Сайыр, Мама Расул, Мавляновдун оона жазылган сөзү бай Бугубаева эжекен экен. Бул ыр дагы өзү жакшы, айрыкча азыркы убакта жакшы. Жакшы үмүтлөп атат. Келиңиз анда сиздин үн менен угалы. Çınığı cüzдөр menен, çırı жок сөздөр menен, жаркырап күйүп турган, жайнаган көздөр menен, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы. Sağıngan жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызып, кубантуу белек менен, көрүшкөн кандай жакшы, көрүшкөн кандай жакшы, көрүшсөк кандай жакшы. Amandык болсун дешип, бөксөлөр толсун дешип, байырлап башыбызга бак көрүп консун дешип, бар болгон кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, досторуң жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы.
болсақ қандай жақсы, бар болғың қандай жақсы, көрішсек қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Баракелде бар болыңыз, ушундай жолугуп, ырдап жүрөрүңүздөр. Эми Роза эже, мынакей программаны карап көрсөм, обондун көп эле бардыгы эле мындайча айтканда сиздики экен да. Анан негизи обончулукка жаш кыздардан бери эле чыгарчу белеңизчи? Жок, кийин эле ушу Шайыр апаларга кошулуп, бул обондун чыгуусунда деле биз достук үнгө Айнагүл Шаршенбека кызыбыз достук үнү деп бизге гимн ыр жазып берди да. Анан биз ошону Догдурбай Урмепетовго кайрылганбыз. Обон чыгарып бериңизчи деп. Анан 1 жыл күттүк, 1,5 жыл күттүк. Ой, обон чыктыбы десек, жок, чыкпай атат, келбей атат эле дейт. Анан ага чейин ушу достук үндүн гимнин чыгаргыбыз келип эле, мен өзүмчө эле ушу чыгаргым келип эле үнүн, обонун достуктун үнү деп эле ушинтип эле эметчүмүн. Азыр жакшы болбоду, нота билбесек дагы телефондон кичине жана абожеге жаздырып коюп, ошо менен кайра ырды чогултуп алсак болот экен. Анан чыгарган жокмун дегенден эле анан ошо ырды ырдап эле анан группада кыздарга ай момундай обон чыгып атат. Көргүлөчү, мен өзүмдүкү жарайт бекен, ушундай чыгардым деп анан кийин кыздарга угушсам баары эле жактырды. Анан ошо боюнча эле ошону гимн кылып, обону меники сөзү Айнагүл Шаршенбеканы кылып эле ырдап калдык. Жакшы, мынакей ошодон кийин анан обондор өзүнөн өзү келип баштады. Анан негизи баягы жаш кезде эмени окубагандан кийин, музыкальный образованиең болбогондон кийин, а бирок өзүң мындай каалап, ошо ырдагың келип жүргөндө, эми кичинемде ырдап жүрүп бирдекени китептерден, журналдардан мындай сөздөр, куплет ырларды окуп калсам да өзүмчө эле кыңылдап жүрө берчүмүн. Эми ал кезде же нота билбесем жаза албайм. Анан кыңылдап коюп бирдеме окшоштуруп коюп жүрө берчүмүн. Көрсө ошол ыр чыгаргым келчү окшойт, ошондо билбейм. Анан азыр эми ошо сотканын жардасы менен чыгып калат. Азыр караңыз, эми атактуу композитор чыгара албай жүргөндө чыгарып коет да. Жакшы. Ошол алгачкы чыгарган деп калдык да, эми телегөрөрмандар дууп калды. Ушу достук үнүн ырдап бербейсиздерби анда? Келиңиздер. Башталышы мынакей, обондун башталышы кандай чыккан? Шаңдарды обон созолу, жашоонун көркүн чыгарып, ömür koşulu, yaşlının görgün çıkarıp, ömür koşulu. Ay, ömür koşulu. Işıklı dolu elimde, bozukluğun önü canırsın, ırdagan bizden ırlardı, kayradan elim sağınsın, ırdagan bizden ırlardı, kayradan elim sağınsın. Hayradan elim
Hayradan elim, hayradan elim, hayradan elim sağınsın. Hayradan elim sağınsın. Hayradan elim sağınsın. Barakelde бар болуңуздар. Мына ар бир нерсенин өзүнүн башталышы болот дейт да. Эми биротолушуга кайрылып кетели. Достук күнүнүн баягы эми сиз иштен кайрып жүрдүңүз да. Анан музыкалаштырып, шөкөттөп, ким Кубан агай сиз кылдыңыз? Адеген менен ырдадык. Андан кийин жаздырдык дегендей. Айта кетсеңиз, кандай эң бул эми сизге айтып берди да, өр менен. Анан сиз өзүңүз аны кооздодуңуз да ошо шөкөттөп деген. Рахмат Кутман доо күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул достук күнү мага айтмактуу элем. Биз баягы бир жерде чогуу иштешип, көркөм жетекчилик кылып, булар менен чогуу жүргөндөн кийин жалпы эле уктук да. Чогуу кайнай атабыз. Чогуу эле кайнап келатабыз. Бир казанда. Анан эженин эмет ушул чыгарган обону жакты. Анан өзүңүз айткандай ошо шөкөттөшкө туура келди. Шөкөттөгөндө меники кыяк менен эле. Тиги жанагындай синтезатор болсо баягылардын баарын кошмоксуң да, анан мында болгонун эле кошосуң да. Ошол анан көркөндөрү ырдай баштадык. Анан бул ырыбыз дагы аябай 18-жылы Шайыр апалардын 3-чү чоң туру болуп өтүп көлдө. Ошол жерден элдин баарына жагып, эфирге да жагып, теле радио комитеттерине жагып, анан ушулардын алкагында эфир жабылды. Шайыр апалар Шайыр апалар менен жабылды. Кечиресиздер. Менин карачы биздин ырлар көп да аябай. Шайыр апалар менен жабылды. Шайыр апалар менен жабылды. Достугуң менен ачылды деп. Муну менен ачылган, туура айтасыз. Мен тескери баш аяк кылып айта албадымбы? Анан бул достугун жөнүндө да эми айта кетпесем болбойт. Мынча сөз берип калдыңыз, андан кийин бересизби, бербейсизби? Достук күнү тобу 16-жылы күздө ошо чогулуп, Роза өзү инициатива көтөрүп, анан арабыздан азыр келбей калды. Шартка байланыштуу Корголдоева, Зейне деген эже бар эле, Дарика Майлыбашева деген эже, анда бир эжебиз ким эле ушул. Ошолор болуп туруп, дегенде анан эже ушинтип ачалы, ушундай кылалы, чогуу сен биз менен музыкант болуп, момундай кыл деп эле эметип атат. Анан ой эже ушу топту ачалы. Ичимен ойлоп койдум, эми эжем аябай эметип калган го депчи. Ушундай болобу. Сөзүң арабыз. Элдик таланттан таанышкан ошактан анан бири-бирибиз менен. Элдик талант деген долбоорачылык эл пердин астында сонун бир кадрлар жетекчиси эле. Ошол жерден таанышып калдык, ырдашып жүрдүк ага чейинки. Ал ага чейинки таанышыбыздын жерден эме. Негизинен таанышканыңарды айткылачы деп. Айта бериңиз. Анан ошол жерден ошо эженин инициативасы менен ушул топ ачалы дедик. Анан баягы жер тамырынан эл тамыры дейт. Анан эженин дагы көмөр туткандар, сыйлаган адамдары көп, тел-тең туштар могу жерде тургандардан дагы ошо мурдатан эски тааныштары качып жүргөндөр бар. Анан булар дагы ошо ыргашыктуу, бийгешиктүү дегендей жакшы топ болуп эле бирден кошулуп отуруп эле көбөйүп кеттик. Кудай буйруса, Кудай куткулсун. Арабыздан экөөнү айтпай кетсек болбойт. Эми Айнагүл Шаршембекова менен Үмүт Абдыраманова деген дагы ушул достук тобунун аябай акын жана ырларды өзүң сугуп атасыз. Анан эмелер мүчөлөрү бар эле, экөө тең былтыр пандемияда кураган оору алып кетти. Эми иштери болсун. Андан сырткары айта кетчү нерсе мынакей бир жерде Гүлжан Алсейет отурбайбы? Бул биякта Шарапат Курбаналиева элечек, форма, сорма, кийим кечелерин бүт өзүлөрү тигишет, эч жака заказ бербейт, өзүлөрү кеңешип туруп материал алып, баарын тең өзүлөрү могу жерде кармап турган аспапты ушу раматтылык Айнагүл Шаршембекованын күйөөсү Жакен Жамболот колго жасап кабы менен эмет берди. Анан калган могу тыкылдак жанагындай дагы бир аспаптарыбыз келбей калды. Могу жерде шуруудай болгон добул басуубуз бар, детинде таяк турат, дагы көп аспаптарды кармагандар келбей калды. Составында 14-15 адам бияктачы. Анан студияга батпайбыз деп теңиз эле келди. Анан ошол инструменттин баарын Роза жекем жетекчибиз Америкадан алып келген. Америкага бу иши көп каттап турат.
Анан ошол мен аябай мактап салайын дедим. Эжем өзү мактанса жарашпай болмак, мен мактап койсом боло берет да. Баягы ынтымактуу коллектив, аябай жакшы жамаат менен мен баа берем. Көз тийбесин, аябай ынтымактуу, бир атанын, бир эненин кыздарындай болуп, эжесиңдей баары тең шайырышат жүрүшөт. Жакшы бар болуңуздар. Себеби сөз эле өтүп кеткенде эле биз өзү кыргыз учунда экенбиз да, жакшы эле дей берет экенбиз. Көзү тирүүндө деле айтып коюш, бул эми Оостун жели Кудайдын жели дейт го. Чындыгында бардыгын өзүңүздөрдүн чыгат экен бүт сырьё, мындайча айтканда. Обон сөзү, бардык музыкасы, кийим жетекчи, көркөм жетекчиңерге чейин өзүңөрдөн чыгат экендигинде. Ырды да өзүбүздөн эле чыгып атты да, эми алар жок. Китептери бар. Жакшы экен, буйруса ошол ынтымагыңыздар артып, дагы көп кызмат кыла бериңиздер. Араңыздар суюлбасын, көбөйө берсин демекчибиз. Эми анда карыбаңыздар, бирок карылык деген мына Үмүт Абдырамановнун сөзүнө жазылган сиздин оборуңуз экен. Ошол карылыкты ырдап бериңиздер, эми кандай экен карылык деп. Карылык сөзү Үмүт Абдыраманова, обону Роза Жемкера. Oynup gezeli, oktardı öttü tezeli, karını karapsız takan, karlığa çelek gezeli, karlığa çelek, karlığa çelek, karlığa çelek geçeli. Yaşlıkta ötü bugün yok, yaşlıkta şanlım biri yok. Öpüngün benim bol dostum, ömürde ötüp teli yok. Ömürde ötüp, mezgilde ötüp, mezgilde ötüp teli yok. Bizde var buralar, yaşlıktı öpkü duralar, yaşlıktı koldan çıkarmay, karıvay kimler duralar, karıvay kimler, arıvay kimler, urgayvay kimler duralar. Karılık gelip yarmaştı, çarçımdı buğa kar bastı. Yaşlığım kalı vaktımda, karılık menen almaştı. Karılık menen, ulgayım menen, karılık menen almaştı. Karlıgaç gezim, karlıgaç gezim, karlıgaç menen almaştı. Karlıgaç gezim, karlıgaç gezim, ulgayım menen almaştı. Karılık menen almaştı, ulgayım menen almaştı. Ey barakelde бар болуңуздар мынакей эми ушундай дөөлөттүү карлыкты берсин Кудай таалам ушу күлүп жайнап ырдап кызмат кыла бериңиздер демекчибиз. Эми жетекчи катары Роза эжеке сизге жеке ыр берели. Кайсы чыгарманы аттап бересиз? Мен анда жыргалым деле ырдап коеюнчу. Жыргалым да. Жыргалымды ырдап жыргадым деп коебуз. Kıyaldın çeritip kıldarım, kıynaysın nege jırgalım.
Отырсам, тұрсам, тынчытпай сана, ойыңа түшөт мұрдағың. Отырсам, тұрсам, тынчытпай сана, ойыма түшөт мұрдағың. Көңілден чубап желесің, көзіме жақын келесің. Қалпың дечінің білдір бейдегі, қаншаға қинай бересің. Қалпың дечінің білдір бейдегі, қаншаға қинай бересің. Жабығып жапа чекпейін, жанар тобылып кетпейін. Аясаң ая тезірек еми, ал олып қайра өшпейін. Аясаң ая тезірек еми, ал олып қайра өшпейін. Аралап жаштық бульварын, атқарып сүйі сырларын. Жүректің арынап жүрекке дайым, жүрелі келші жырғалым. Жүректің арынап жүрекке дайым, жүрелі келші жырғалым. Жүректің арынап жүрекке дайым, жүрелі келші жырғалым. Баракелде, бар болуңуз. Эми өзүңүз ушул жерде келгендерди, деги эле топтун иши, ушул ар бир адам баягы жалгыз даракбак болбойт дейт да, ушул баардыгыңыздар биригип, ушул топ болуп элге кызмат кылып атасыздар да. Анан ушул жерде отурган эжекелерди жалпы элге мындай да жакындан тааныштырып, кандай кызматтар кылышкан, кандай эмгек кылышкан, ошолорду бир айта кетик. Бул кишилер да сүйүнүп калсын, андар да сүйүнүп калсын. Чекесинен эле айта берейин, азыр эле Кубанч тааныштырып кетпеди. Мына могу биздин кийген көйнөк кийимдерибиздин баарын ушул Гүлжан Алсейитова тийип берет. Модельдер да өзү, дизайнын да өзү. Бир башка жактан көйнөк кие элекпиз. Канча көйнөктөрүбүз бар. Да кандай дейсиң, өзүң да айтып кой. Эми, конечно, булар айтат да, момдай кийебиз деп. Анан чогуу сүйлөшүп, анан чогуу бар, бир-эки киши материал алып, анан тигебиз да. Эми мына азыр биздин топко Саадат кошулду, ал да тикмечи. Анан эми бул акыркы көйнөктү да экөөбүз тиктик. Элечек деген мына Шарапаттын колундан чыгат. Сөз келет. Андан кийин биякта Кыял Алымбаева, бул Ала Тоо конушунда өзүнчө эле бир чоң кызмат иштейт. Өзүң айтып бер Эман. Сиз өзүңүз эле айтып бериңиз. Ленин районуна караштуу Ала Тоо аймагындагы 3-чү МТУда иштейт, мала башчы. Анан жанагы дагы кары аксакалдардын дагы сакалдуусу соту болуп да иштейт. Иши кылып көп мындай сотко окшоп турат. Өтө мындай эме общественница да. Жакшы кыз. Шарапат болсо мына элечегибиздин баарын, топу үкүбүздүн баарын ушу Шарапат тийип берет. Колунан көөр төгүлөт. Анан өзү болсо Аламедин районундагы суу чарбасынын башчысы. Суу чарбаны, сууларды бөлүштүрөт. Суу жок. Шарапат эже. Жерде да отурам деп. Сууну каяка буруп үрдүңүз? Кете турган нугун тапты да кетти го, ошондой болчу. Бир кичине суу. Анан Бактыгүл, бул дагы аябай биздин таланттуу кызыбыз. Бул жакында эле япончо ыр жаттап, япончо ырдап, бизге эми япончо көйнөк тигип бер деп заказ берип атат. Мына окшош экен. Өзү да япон. Бул да жакшы көп неберенин чоң энеси, балдардын энеси дегендей жакшы жашап. Артымда турган Саадат, бул дагы биздин мүчөбүз. Бул да тикмечи. Бул керек болсо тикменин институтун Россиядан бүтүп келген. Мынакей. Ошо бул дагы көп неберенин, кыздардын жакшынакай энеси болуп. Бизде жакшынакай активдүү катышуучубуз да, аябай активдүү. Анан Гүлсара болсо
Гүлсара бизге ушу жакыныраак жылдай болду кошулганына, бирок кошулар менен эле сразу эле бул көп жерге барып ырдап аралашып кетти. Биз менен аябай аралашты, биздин ырлардын баарын жаттап атат. Жакында эле Кош Жылдызга чыгып келди, аяктан эмеге өттү, жанагы финалга чыкты буюрса. Кайдан көрдүм деп койм. Кош Жылдыздан. Ошол жакшы, бул активный кыз болду, бизге аябай жакты да. Өзү эле эмес, күйөөсү кошо бизди кошо жетелеп алып жүрөт. Ой, жакшы экен да мына. Биздин биякта Айшагүлүбүз, биздин муну башынан эле биздин спонсор деп койчубуз. Бул бизге спонсор кыз. Каяка барса бизди алып жүрөт, каяка болбосо биздин көйгөйүбүздү чечип жүрөт, өзү бизнес бумен деп коебуз. Машинеге салат да бизди айдап бери айдап, Шарапатта машина айдат, бу да машинесине салат кетет, баарыбыз тияка бияка жөөдө жүрбөй калдык. Жакшы экен да, бүт барыңыздар, алдыңыздардан машинеңиздер бар, чыгарсаңыз обом бар, жазсаңыздар сөз бар, бардык өзүңүздөрдөн экен да. Бөлөк бөтөн кишинин кереги жок. Жок. Айткандай, три в одном да. Шундай экен да булар. Эми ушунча болду, бул кишини да айта кеттиңиз эми кубанагай. Бул кишиге биз тиги эчтеке дей албайбыз. Анткени бул киши кайра бизди өзүнүн коренной сөзү бар. Ырды жакшы ырдабасаңар, менин айтканымды кылбасаңар, шыйракка чабам деген сөзү бар. Шыйракка деле чаппайт, бирок ошентип кичине бизди коркутуп коет. Айтып турат дейсиз. Айтып турат. Ырларыбызды баарын мындай ырда, тигиндей ырда деп бизди алдыга сүрөп, ырдатып, ушу аккордеон көтөрүп жүргөн ушу кубанычка рахмат. Бизди дайым арабызда. Жакшы, бар болуңуздар. Эманда ушунча болду. Ушул жерден Гүлсара Сейдалиева эжеге көрөлү кыр кезегине. Аясаң боло деп туруп ырдап коюңуз эманда. Жаныңдан өтсүн жылмайып, жалтарайын мен да кучайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң ай чекимдайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы чекимдайып. Баракелде, бар болуңуз. Эми мынакей сизде микрофондо турат, мындай суроо бергим келип атат да, мындайча айтканда маданияттын адамдары экенсиз да, жолдошуңуз кошо жүрсө, деги эле кайсы кесиптин ээси? Жаш кезде эле ырдагыңыз келип ырдап жүргөнсүз да? Жок. Бул деген эми балалык кездеги кыялдарым болчу да. Анан ырдап деле чыккан эмесмин. Мындай эле тар чөйрөдө, шернелерде ырдап калчумун эми ал убакта деген эми. Бирок баягы эми жаңыдан эле ушу Шайыр апалар тобуна кошулгандан эле ырдап чыктым мен. Ушу кишилер менен чыккандан эле жан дүйнөм ушу ырга тартып эле туруп калды. Ушу кишилер менен мага поддержка кылышып буюрса. Жакшы, анда бар болуңуз. Келиңиздер анда. Эми небереден өткөн нерсе жок, а? Небере деген чыгармаңыздарды аткарып бериңиздер анда. Сөзү деле дагы Үмүт Абдрахманованыкы, обону Роза Иманалиеваныкы.
Çağırılışçılar dostluk uydu Atası şayrapalar. dostluk ile. İyi. Olduk çok yeni, yanadalı tayini. Olsun arubay, baktığınızda nelere. Bol olucu daima, kadırlı aruba. Yemirinin gittiğine, aynı yüzüler. Çok yeni de tayini, olup kaldık bateli. Kumbate kendine, ey balandan ne verin? Kumbate kendine, ey balandan ne verin? Balana da canına, gelince de kanılan. Aklım olursa bir kule kılamadıdan. Durmuyorsun sağından, koydum gelip ağrıdan. Yanını kırgatan, aynı dili tatlı barından. Çok yeni de tayini, dolup kaldık bateli. Kımbat ekene gele, ey balandan da ne verin? Kımbat ekene gele, ey balandan da ne verin? Kuralmasam gönülüm, karıganda gönlüm. Emni gelir kendili, vay kuvatlar ölümüm. Aranlaydı gönlüm, ballar olsun ömürlüm. Yemerilir bal olsun, ay temeli törümlüm. Çok yeni de tayini, bol kaldı bateli. Kımbat ekene gele, ey balandan da ne verin? Kımbat ekene gele, ey balandan da ne verin? Kımbat ekene gele, ey balandan da ne verin? Balandan da ne verin? Balandan da ne verin? Balandan da ne verin? Ey barakelде. Бар болуңуздар, эми келиңиздер ушунун артынан эле эми баягы түбүбүз бир эл дегендей түрк элира Юскудар дейт. Келиңиздер ушул. Ооба, муну биз атай бүгүн ошону ырдап коелу дедик. Анткени биз достук күнү көп башка улуттун ырларын да ырдайбыз да. Анан бир ырды Үскүдарды ырдап коелу. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Üsküdar'da giderken aldıda bir yağmur. Üsküdar'da giderken aldıda bir yağmur. Katibinin setresi uzun, eteği çamur. Katibinin setresi uzun, eteği çamur. Üsküdar'da giderken bir günde buldum. Üsküdar'a giderken bir günde buldum. Mendilimin içine lokum doldurdum. Mendilimin içine lokum doldurdum. Katibimi ararken yanında buldum. Katibimi ararken yanında buldum. Katibinin
Üsküdar'a varacaktı bir yoluk taptı. Üsküdar'a varacaktı bir yoluk taptı. Tatlı salıp yoluma camları da bastı. Tatlı salıp yoluma camları da bastı. İzde kürsüm suyu gönlümdün canına yeter. Al beni kimin anıkı yürüp görmeken. Yaraşıklı köynüğünün çıparcık gelir. Gözü köynük giyip alsa supsulu eken. Yaraşıklı köynüğünün çıparcık gelir. Gözü köynük giyip alsa supsulu eken. Ey barakelde бар болуңуз. Келиңиз эми билинбей убактыбыз жыйынтыкталып калды. Кыска нуска сиз өзүңүз жыйынтыктап. Сиздердин ушинтип чакырып бизди эл алындыртып атканыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң ийгиликтерди, албан ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Анан анда мында келип элдерге биз дагы кичине ырдап берип туралы. Өзүңүздө ден соолук болсун. Ийгилик болсун. Ушул баарыбызда тынччылык болсун. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. болсун дандар деген. Быйыл кыйынчылык жыл болуп атат, чындыгында ошондон пайдаланып биздин деген дыйкандарды дагы соротуп кетет элем болот, Кудай буйрса, суу баардыгы жакшы эле болот. Жакшылык болсун, барыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, бар болуңуздар, маданиятка кызмат кыла бериңиздер, сууну көбүрөөк бере бериңиз, бар болуңуз. Урматтуу телегөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.